Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен экинчи чейрек боюнча 6 классынын география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Сабакка көңүл буруп, окуу куралдарыңарды даярдап, суроолорго жооп берип, активдүү катышасыңар деп ойлойм. Эмесе балдар, биз күндөй болуп, маанайыбызды ачып, жылмайып сабакка киришели. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Жер күн системасындагы планета Жердин өз огунда айланышы. Бүгүнкү сабактан биз балдар Жер ааламдын бөлүгү, галактика, күн системасы, Жер күн системасындагы планета, Жердин күндү айланышы, Жердин өз огунда айланышы, Жердин бетиндеги температуранын бөлүнүшүндөгү күндүн таасири менен таанышат экенбиз балдар. Демек биз жалпы түшүнүктөргө ээ болобуз. Жана ошондой эле үчөө кыйрына көз жетпеген чексиз мейкиндик аалам же космос деп аталат. Анын баардык бөлүгү ар кандай заттарга, жылдыздарга, газ менен чаңга, энергияларга жана башкаларга толгон. Демек балдар, аалам мейкиндигинде жылдыздардын саны миллиондоп саналат. Алардын өз ара топтолуп чогулушун галактика дейбиз. Галактиканын формасы ар түрдүү же шар түрүндө болот. Демек балдар, галактика күндү кошо камтыган зор жылдыздар системасы. Галактикадагы жылдыздардын көпчүлүгү өтө алыс болгондуктан алар бири-бирине кошулуп, жарык тилкени же болбосо саманчынын жолун пайда кылат экен балдар. Демек, галактика күндү кошо камтыган зор жылдыздар системасы. Ошондой эле галактика ар кандай жылдыздардан жана жылдыздар аралык заттардан, диффузиялык тумандуулуктардан же болбосо галактикалык тумандуулуктар галактикалардын ичиндеги суюк газдардан турган булуттан турат. Галактикадагы жылдыздардын көпчүлүгү өтө алыс болгондуктан алар бири-бирине кошулуп нурду же болбосо саманчынын жолун пайда кылат деп көрсөтүп кеттик балдар. Эмесе балдар, капталынан караганда диска же линза түрүндө үстүнөн спираль. Ал эми жерден туруп карай турган болсок, биздин көзүбүзгө саманчынын жолу сыяктанып көрүнүп турат экен. Түн ичинде эшикке чыгып, асманды карап, саманчынын жолун байкап көрсөңөр болот. Галактиканын кыймылы дагы өтө татаал. Мында ар кандай тело өз огун, андан кийин системанын борборун көздөй, ааламдын борборун тегеренет экен балдар. Ал эми галактикалар составына күн кирген биздин галактика өңдүү жылдыздар системасынан жана миллиарддаган жылдыздардан турган гиганттык жылдыздар системасы. Биздин галактика башка жакынкы 15 галактика менен бирге галактикалардын жергиликтүү тобун түзөт экен балдар. Демек балдар, биз күн системасына кирген галактикада жашай турган болсок, демек галактикалар биздин күн кирген биздин галактика өңдүү жылдыздар системасынын миллиарддаган жылдыздардан турган гиганттык жылдыздар системасы болуп саналат экен. Эмесе балдар, суроого көңүл буруп жооп бергенге аракет кылалы. Суроо: ааламда ушунчалык галактикалар көп болсо, биз кайсы галактикада жашайбыз деп ойлойсуңар балдар? Кана эмесе, суроону мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Ааламда ушунчалык галактикалар көп болсо, биз кайсы галактикада жашайбыз? А. Күн системасында, Б. Саманчынын жолунда, В. Ааламда, Г. Жерде. Кана эмесе балдар,
ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылалы балдар. Ааламда ушунчалык галактикалар көп болсо, биз кайсы галактикада жашайбыз деп ойлойсуңар? Кана балдар? Эмесе биз күн системасындагы галактикада жашайт экенбиз. Азаматсыңар балдар? Бардыңар тең ушул суроого туура жооп берди болуш керек деп ойлойм. Эмесе балдар, биз кийинки күн системасы менен таанышат экенбиз. Күн системасы балдар, күндөн жана анын өзүнө тартуу күчүнүн таасири менен аны айланып жүргөн 9 планетадан, жандоочулары менен ондогон миң кичине планеталардан, астероиддер, кометалардан, метеордук телолордон жана планета аралык газдан турган асман телолорун системасын биз күн системасы деп айтабыз. Бардыгы шар сыяктуу тоголок келишет. Анын так ортосунда күн орун алган. Ошол себептен системанын борбору күн болуп саналат. Планеталар күндүн айланасында бир тездикте жатышат экен. Ал эми бардык планеталар күндүн тегерегинде айланып жүрөт. Ар бир планетанын айлануусу ар кандайча болот. Эмесе балдар, кийинки суроого жооп бергенге аракет кылабыз. Суроо: Жер күн системасындагы планеталардан эмнеси менен айырмаланат деп ойлойсуңар балдар? Кана, Жер күн системасындагы планеталардын катарына кирет. Ал эми ошол планеталардын ичинен Жер эмнеси менен айырмаланат экен кана балдар? А. Күндү айлангандыгы менен, Б. Күн системасына киргендиги менен, В. Жашоого мүмкүн болгондугу менен, жана ошондой эле өз огунда айлангандыгы менен. Кана балдар, ойлонуп көрүп, суроого жооп бергенге активдүү катышабыз эмесе балдар? Кана балдар, кайсы вариантты туура деп ойлойсуңар? Эмесе балдар, Жер күн системасындагы планеталардан жашоого мүмкүн болгондугу менен айырмаланат экен. Жер күн системасындагы жашоого мүмкүн болгон жалгыз планета. Күн жер бетиндеги жарык менен жылуулуктун булагы болуп эсептелет. Күндөн бөлүнүп чыккан энергия жерге чейин жетип, ар кандай процесстерге түрткү берет. Турмуш тиричиликтин өсүп өнүгүшүндө зор мааниге ээ болот балдар. Мына ошол себептен жер бетинде жашоо болгондугунун себеби мына ушунда. Демек, жер аалам мейкиндигинде турмуш тиричилиги өнүккөн бирден бир планета. Башка планеталарда тиричилик үчүн ыңгайлуу шарт түзүлгөн эмес. Анда кийинки суроого жооп берели. Жер күн системасындагы күндөн алыстыгы боюнча канчанчы планета деп ойлойсуңар? А. 9-чу, Б. 3-чү, В. 5-чи, Г. 2-чи. Кана балдар, ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылабыз балдар. Эмесе бардыгы суроолорго жооп бергенге активдүү катышабыз балдар. Жер күн системасындагы күндөн алыстыгы боюнча канчанчы планета? Кана балдар, биз мурунку 5-чи класста алган билимибиздин негизинде таянып көрсөк дагы болот экен. Эмесе балдар, Жер күн системасындагы күндөн алыстыгы боюнча 3-чү планета болуп эсептелет. Кана балдар, күндөн кийинки Меркурий планетасы, Венера планетасы, андан кийинки мынакей өзүңөр көрүп тургандай биз жашап турган Жер планетасы. Демек, Жер күндөн кийинки 3-чү планета болгондугу абдан чоң мааниге ээ. Анткени күнгө жакын планеталар кичине, тыгыздыктары чоң болсо, ал эми күндөн алыстаган планеталарды мынакей силер өзүңөр көрүп тургандай балдар, тыгыздыктары аз, көлөмдөрү чоң, тез айланышат экен. Бирок айлануу мезгили узак болот. Демек, Жердин күн системасындагы алган ордунун мааниси дагы абдан чоң. Демек, балдар, мынакей өзүңөр көрүп тургандай, күндөн кийинки 3-чү орунда турган планета. Жер эми өзүнүн огунда гана айланбастан күндү дагы тегеренет экен.
Жер күндү эллипс орбитасы боюнча 29,7 км секунда ылдамдыкта, 149,6 миллион километр аралыкта, 365 сутка, 5 саат, 48 минута, 46 секунда, башкача айтканда, бир жылда күндү толук айланып чыгат. Мында жер басып өткөн жол орбита деп, айланып чыккан убактысы жыл деп аталат. Орбита эллипс формасына ээ болгондуктан жер бирде күнгө жакындап, бирде алыстап турат. 3 январда күнгө өтө жакын барат. Ошол учурда күндөн жерге чейинки аралык 147 миллион километрге барабар болот. Ал учурда күн жерге кыйгач тийип, суук боло баштайт. Ал эми 5-июнда күн төбөгө келет. Аралыгы 152 миллион километрге жетет. Ысык өкүм сүрүп, жайкы аптап болот. Жер күн сайын эртең менен күн чыгып, кечинде батышы жердин өз огун айланышынан келип чыгат. Жер өз огун батыштан чыгышты көздөй тегеренип, 23 саат, 56 минута, 4 секунданын ичинде толук бир айланып чыгат экен. Ошол учурда балдар күн менен түн алмашылып турат. Ошентип жердин өз огун айланып чыгышы сутка деп аталат. Сутка ичинде күн менен түндүн алмашуусу туруктуу келет. Күн эч убакта кечигип чыкпайт, же түн узакка созулбайт. Дайыма бир калпта болуп, өзгөрүүлөр болбойт экен. Эмесе балдар, күндүз деген эмне? Күндүз сутканын жарык бөлүгү. Күндүз күн чыккандан батканга чейинки убакыт. Күндүн узактыгы, географиялык кеңдикке жана жыл мезгилдерине дагы жараша. Демек, күндүн узактыгы бардык жерде бирдей деп айтууга мүмкүн эмес экен балдар. Ал эми түн деген эмне? Түн сутканын караңгы бөлүгү. Кечки күүгүмдүн акырынан таңкы шоолага чейинки убакыт. Түндүн узактыгы жердин географиялык кеңдигине жана жыл мезгилдерине жараша болот. Эгерде жер өз огун айланбаса, анда бир тарабы өтө ысып, экинчи тарабы тоңуп калмак. Турмуш, тиричилик, жашоо болмок эмес. Анткени сутка ичинде температура алмашып турат экен балдар. Жер күндү тегеренип бара жатканда өзүнүн орбитасында 66 градус 33 минута бурч менен айланат. Жердин эңкейүү огунун бурчу 23,5 градус болуп атат өзүңөр көргөндөй. Демек, жердин огу эклиптиканын тегиздиги боюнча 66 градус 33 минута бурчту түзөт экен. Эми жердин айлануу огу деген эмне балдар? Жердин борбордук чекити аркылуу өткөн жана жер бетин эки географиялык уюлдарга кесип өткөн сызык. Бул сызык ог аркылуу жердин өз огунда айлануусу жүрөт экен. Ал эми эклиптика деп эмнени айтабыз? Күндүн жылдыз арасында жылдык кыймылында анын борбору басып өткөн сферанын чоң тегереги эклиптика деп аталат. Эмесе балдар, жердин күндү тегеренишинен күн менен түндүн узактыгы бир нече жолу өзгөрөт. Анда эмесе балдар, суроого жооп берип көрөлүчү. Эң узун күн жана эң кыска түн болгон күндү аныктайлы. А. 21 мартта 22 декабрда, Б. 22 июнда 22 декабрда, В. 21 мартта 22 июнда, Г. бардыгында. Кана балдар, ойлонуп көрүп, суроого жооп бергенге активдүү катышабыз. Эмесе эң узун күн жана эң кыска түн болгон түндү аныктап көргүлө. Кана балдар, ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылабыз. Эмесе эң узун жана эң кыска түн болгон күн бул 22 июнда жана 22 декабрда болот экен балдар. 22 декабрда түн узарып, күн кыскарат. 21 мартта күн менен түн теңелет. 22 июнда өтө узак күн, кыска түн болот. Ал эми 22 декабрда түндүк уюлда күн чыкпай, буурул
түн түшөт. 22 мартта күн менен түндүн жазгы теңелүүсү болот. 22 июнда күндүн жайкы төбөдө турушу. Ал эми 23 сентябрда күн менен түндүн күзгү теңелүүсү жүрөт. 21 декабрда күндүн кышкы төбөдө турушу. Эмесе балдар, кийинки суроого жооп беребиз. Күндүн нуру бардык жерге бирдей тиет. Бирок эмне үчүн бардык жер бирдей жылынбайт деп ойлойсуңар? Кана балдар? А. Күн жакын болгондуктан, Б. Күн алыс болгондуктан, В. Бирдей жылыта албагандыктан, Г. Күн нуру ар кандай бурч менен түшкөндүктөн. Кана балдар, суроого жооп беребиз. Күн нуру бардык жерге бирдей тиет, бирок эмне үчүн бардык жер бирдей жылыбайт деп ойлойсуңар? Эмесе балдар, күн нуру ар кандай бурч менен түшкөндүгүнө байланыштуу, күн бардык жерди бирдей жылыта албайт экен балдар. Демек, күндүн нуру жерге ар кандай бурч менен келип түшөт экен. Эмесе, күндүн нурунун түшүү бурчун карап көрөлү балдар. Мынакей, күн нурунун түшүү бурчу жер бети боюнча экватордон уюлду көздөй азаят. Күндүн нуру жакшы жылыткан аймакты карап көрөлү балдар. Бул экватордук аймак болуп эсептелет. Күндүн нуру түндүк жана түштүктөгү мелүүн алкактар кирет. Күндүн нуру анча жылыта албаган аймактарга түндүк жана түштүк уюлдар кирет. Эми алардын түшүү бурчун карап көрөлү. Экватордо күндүн нурунун түшүү бурчу 90 градус, мелүүн алкактарда күн нурунун түшүү бурчу 60 градус, ал эми андан уюлду көздөй жылган сайын 30 градус, мына ошентип уюлдарга жеткенде күндүн нурунун түшүү бурчу абдан төмөн болот экен. Мына ошого байланыштуу күн нурунун түшүү бурчуна жараша жер бети ар кандайча жылынат. Экватордон уюлду көздөй күндүн нуру азайып отуруп, өтө аз тиіп суук болот. Ал эми тропосферада абанын температурасы ар бир 100 метр жогорулаган сайын 6 градуска төмөндөп турат. Демек, жердин бети күндөн жылуулукту ар кандай алат экен. Күн нуру жерге тиіп, жер бетин жылытып, андан аба жылыйт. Жер бетинде температуранын бөлүнүшү географиялык кеңдикке, рельефке, жер бетинин капталышына жараша болот. Экватордук жана ага жакын жаткан кеңдиктерде күндүн максималдуу жылуулугун алат. Ал эми уюлдук кеңдиктерде күндүн нуру тездик менен азая бергендиктен жылуулукту өтө аз өлчөмдө алат. Экватордон уюлга чейин күн нурларынын тийген бурчу закон ченемдүү төмөндө отурат. Мынакей өзүңөр көргөндөй, уюлдарга барганда температура өтө төмөн болгондугун көрүп турасыңар балдар. Кыргыз Республикасы дагы мелүүн алкактарда орун алган экен. Кыргызстанда дагы күндүн нуру бизде жыл мезгилдеринде жараша ар кандайча тиіп, жылуулукту ар кандай алгандыгын өзүңөр байкап жүрөсүңөр балдар. Жер бетин бир нече жылуулук алкактарга бөлөбүз. Ысык алкак, түндүк мелүүн алкак, түштүк мелүүн алкак жана суук уюлдук алкактар экен. Түндүк жана түштүк уюлдук суук алкактары. Демек, жылуулук алкактар жердин белгилүү аба температурасы менен мүнөздөлгөн кеңдик алкактары болуп эсептелет. Биз өзүңөр көрүп тургандай 7 алкакка бөлөбүз. Тропик кеңдигиндеги тропиктик алкак, түндүк жана түштүк жарым шардагы мелүүн алкактар, жарым шардын суук алкактары жана түбөлүк сууктун 2 алкагы кирет. Демек, абанын температурасы географиялык кеңдик жана бийиктик боюнча өзгөрүлүп турат. Ошого байланыштуу жылуулуктун өлчөмү дагы жыл бою бирдей болот. Эмесе балдар, кызыктуу маалымат менен таанышып көрөлү. Юпитер күн системасындагы планеталардын бири. Юпитер ушунчалык чоң болгондуктан биздин жердей болгон өлчөмдөгү миңдеген планетаны жайгаштырса болот. Жердин айланасында 8000ге жакын
сандагы космостук таштанды жер планетасын айланып жүрөт. Күн нуру жерге 8 минутада араң келип түшөт. Демек, биз эртең менен күн чыккандан кийин карап көрө турган болсок, 8 минутада күндүн нуру жерге келип тиет. Эмесе үйгө тапшырма балдар. Күн системасындагы планеталарды чоңунан кичинесине чейин карай жайгаштырып көргүлө. Жер планетасы күн системасындагы планеталардан эмнеси менен айырмалана тургандыгын аныктагыла. Өзүңөр жашаган жердин температуралык, жылдык өзгөрүүлөрүнүн графигин түзүп талдоо жүргүзгүлө. Мына ушуну менен биз бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.